Тамашоочу, теле алып баруучу жана шоумен Санжар Мыкыев 14 ноябрь күнү 5 жылдан бери сүйлөшүп келген Нариста аттуу бийкечи менен баш кошуп, үйлөнүү үлпөт тоюн Ош шаарындагы тойканалардын биринде өткөрдү. Бири-бирине куп жарышкан жаш түгөйлөр ак барактан башталган жаңы жашоолору тууралуу кеп салып беришти. Командабыз менен чогулуп биз Ататүрк Алатау университетинин курама командасында жүргөнбүз. Мен ошол команданын башчысы болчу эм. Форма керек болду командага. 20 000 сомдой беребиз дешти түрктөр бизге. Сүйүнүп алганбыз баарыбыз. Ура деп. Анан Бишкекте бир бутикке бардык. Эң жакшы бутиктен кийимди алалы деп. Барып тандадык. Бир 10 балага асты үстү бут кийим бүт барын тандадык. Аябай, короче, нормальный акчага тандадык. Ошол чакта бизди тейлеп жүргөн татынакай бир кызды көрдүм. Аябай эле өзүнчө строгий болуп эле, тийишкендерге жооп бербей жүргөн кыздын аты Нариста экен. Аракет кылдым, мындай тийишкенге, сүйлөшкөнгө, анан такыр эле жооп бербей койдуңуз. Анан биз кеттик, эртеси күнү келебиз деп. Анткени эртеси күнү акча ала алмакпыз. Кара университетке барсак форма берилбей турган болуп калды, акча берилбей турган болуп калды. Биз да барбай койдук. Анан арадан канча убакыт өтүп биз бир айдан кийин Тамашоонун жайкы фестивали, экинчи, по-моему, жайкы фестивалына көлгө барып, көлдө жолугуп калдык кайра. Жолугуп калганда көзгө жылуу учурап, анан каяктан жолуккан элек десек, ай силер деген мындай кылгансыңар, мындай тигиндей мындай бет бактык силерден кеткен деп. Көрсө жиндентип койгон экенмин. Ошойдон кидайт өтүп кетип калышкан. Мен болсо кийимдерди коюп, анан ошойдон күтүп тургам да. Анда келишкен эмес, анан кийин көлгө келгенде, көлдөн жолукканда айтсам, ушундай бизде деген шефтер акчаны бербей коюшту, ошондуктан келбей калдык дейт. А меники булар откладывать эткен рубашкаларым барып пакетте калып ошойдон турган болчу да. Анан кийин таанышып, булардын эмесин уккандан кийин акча албай калышкан. Кайра магазинге чыкканда жумушка, кайра баарын ордуруна чыгаргам, тизип бирден 20 баланын рубашкасын. Мындай дароо эле мамиледе жакшы болуп кетти десем дагы жаңылышам. Көптөгөн аракеттер болду менин тараптан. Башынан баштап жүргөндө эле мен жанагындай мимолетный отношение деп коет го. Андайга негизи эле каршымын. Негизи эле жакпайт. Анан кыздын жана жигиттин ата-энесинин сөзү, ата-энесинин ою биринчи орунда турат деп ойлойм. Ата-энеси эмне деп ойлойт, ата-энеси эмне деп сүйлөйт, ата-энеси кандай инсандар экен деп билиш үчүн биз дароо эле бири-бирибиздин ата-энебиз менен сүйлөшүп баштаганда эле тааныштык десек болот. Бир 6 айдан кийин, 6 айда бири-бирибизди таанып калгандан кийин мен барып Наристин ата-энелери менен тааныштым. Кийин да бир арадан 4 ай өтүп, кышында Наристен барып мен ата-энелери менен тааныштырдым. Эки тарап тең нормально экен, болот дешти. Анан тагдыр экен, Аллахтын буйруган экен. Чогулуп калдык. Негизи эле бир жумушту алдын айтканды жакты көрбөйм. Жарыялаганга деле кажет жок болчу. Эл журт мен үйлөнөм депчи. Кырдаал оор болуп атпайбы? Кыргызстанда политический ситуациялар дагы өзгөчө, анан ызычуу болуп кетип, балким эгерде болбой калса, уят болуп калабыз деп, биз келинчегим экөөбүз эч кимге айтпай турайлы деп сыр калтара кармап турганбыз. Анан кийин той күнү эле билинди. Бирок тойго чейин бир айга 2 жума, даже 3 жума эрте эле жайылып кетти го газетада. Мен негизи газетадан да чыкканын каалаган эмесмин да. Анткени ал кезде жаңы даярданып баштаган болчумун. Жумуштагыларга да эч нерсе айта элек болчумун да. Анан эле жумуштагылар газетаны көтөрүп келип калышты. Сиз акасы күйөөгө турмушка чыга турбайсызбы, бизге айткан эмес турбайсыздарбы деп жумуштагы кыздарчы. Ошо анан уже баары билип калганда дагы мындай бир чети кичине эме экен да, баары эле суроолорун башташат, кандай эмне болуп атат деген. Ошондой суроолор болбосун деп жашырып туралы дегенбиз да. Анан сиздерди аркылуу билим калды. Бир ай эрте эле. Жигит кайсыл жерден төзөлсө, той ошол жерде болуш керек деген сөзгө мен толук кошулам, ишенем. Мен өзү Алайдан болом. Алайга Ош жакыныраак. Ошон үчүн мен туугандарым бар Алайда болгон үчүн биз Ошто кылайын деп чечтик. Эгерде Бишкекке калсак,
биздин тойдо 500 адамдан көбүрөөк болду, 500 кишиден. Анын арасынан бир 50-60 киши биздин Арсекөздүн досторубуз, таныштар, санаалаштарыбыз болду. Ал эми калган 400 киши бул мен тараптан туугандар, бир 50 киши бул кайын журт болду. Ошон үчүн Бишкектен бара тургандар азыраак болгон үчүн биз көп кишини кыйнабай Оштого айнып чечтик. Бир үй бүлөнү башкаруу деген жоопкерчилик жөнөкөй эмес экенин айткан Санжар мырза, бир эмес 2 өкүл ата шайлаптыр. Себебин билип көрөлү. 2 өкүл ата шайланган Байыртадан Кыргыз элинде бар. Илгертеден бар бул. Анан бирок биздин дагы шайлаганыбыз биринчи себеп бул болгон жок. Мен өзүм түрк лицей бүтүрүүчүсүмүн. Самат мырза, Самат Доятбаков тоже түрк лицейинин мезуну, бүтүрүүчүсү. Жана биздин дагы бир өкүл атабыз бул Мирлан байке. Ал да менин лицейдин бүтүрүүчүсү. Баарыбыз лицей бүтүрүүчүлөрүбүз, бул бир болду. Анан экинчиден Мирлан байке менен дагы бир 4 жылдан бери тааныш экенмин. Самат байке менен да таанышмын. Экөөсү менен тең аябай жакынбыз. Анан эки байке бизге аябай жакын болду. Эмне үчүн биз бирөөсүн тандайбыз деп экөөсүн тең отуруп чоңго кеңешип туруп эле 2 өкүл ата, 2 өкүл апа болуп турган болду. Санжардын тою күндүзү жаштар үчүн, кечкисин жалпы тууган урук үчүн болуп, 2 бөлүктөн туруп, жаштарга арналган кече сейилдөөсү менен эсте калса, калган кызыктардын баары кечинде тойканада өткөн. Көп досторум айтып атышат, 2 той болду жаштар үчүн, анан улуулар үчүн депчи. Негизи улууларда ресторанда 2 жаштын бир эле жумушар отуртур да. Деп күлүп турасың, ал жакта көп деле майрамдай албайсың. Биз ошондой болорун билип туруп, анткени көптөгөн той алып барып калдык, тажрыйба болгон үчүн. Ага чейин гулянканы өзгөчө кылганга аракет кылдык. Гулянкада Ошто көбүнчө аккордеон менен болот. Аккордеон менен элдер чогулуп алып, аккордеон ойноп, кааласа дагы билегиси келсе да келбесе да отуруп алып, деп билет, аккордеончик ойнойт, кыйнайт. Ошону жогонго аракет кылдык. Эми бул да жакшы бир көнүмүш адат десек болот. Биз ошонун ордуна ресторанга мына баштала турган болуп атканда биз эң көп машина жүргөн жаңы салынган көчө бар Ошто. Ошодо кетип баратып эле кортечтин баарын токтотуп, жолду пробка кылып, тамошобон балдар менен чыгып алып, ал жакта флешмоб кылдык, чогуу бийлеп. Элдер андай ойлоп атканбыз, аябай сигналдетип, нерв болуп кетсек деп, андай деле болгон жок, баары кол чаап колдоп кетишти. Жакшы болду аябай. Кафеге киргенде, ресторангач киргенде мага апамдын жоолук салганы аябай, ошол кезде аябай толкундандым да. Пока жоолук салып эле жүрөм. Ата-энем, кайненем менен кайнатам уруксат бергенден кийин анан чечебиз жолукту. Мына ошол күндү айлап жылдап өткөн ата-энелерибиз маңдайыбызда турат. Ата-энелер күнүн алабыз. Ата-энелер үчүн өзгөчө эйлип салам салабыз. Калыңыздар ата-энелер. Кудай жаласын турабыз меймандар. Биринчи эле барганда салам бер деп айтышат экен. Салам бердим, андан кийин уже жуунгөн жокмун. Эртеменкисин жуунгөн жокмун, анткени өстөр уруксат берди, жугунбай эле кой дешип. Кайненем апа деп эле айтып атам, апам экөөбүздүн деген характерлерибиздин кичипейлигибиз, конокту, тосконду жакшы көрөт экен, ошол жоктарыбыз, знак зодиагыбыз боюнча дагы бир окшош экенбиз, Водолей экенбиз экөөбүздүн. Туулган күндөрүбүздүн дагы ортосу бир 8 күндөй эле экен. Ошондуктан дагы көп жактарыбыз окшошуп кетет экен да. 10 күн ичинде мен ошолорду байкадым апаман. Биз азыр бул жакта экөөбүз элебиз, Санжар экөөбүз эле. Ошто болсо ата-энем, Санжардын ата-энеси менен чогуу болдук. 10 күндөй болдук. Башында кыйын болуп аткан биринчи, экинчи күнүч. Анткени баары бир салттарыбыз башкача экен. Ош жактын салты башкача, мен башкача менен чоңоюп калгам. Ошондон көнүш албай, анан бат эле 3-4 күндө көмүп кеттим. Себеби үйүндө эркектер жалаң, эркек балдар болгондуктан дагы кыз болгон эмес экен да. Ошон үчүн кыз келгенине аябай сүйүнүштү да. Келин эмес, кыздай кабыл алышты үйдөгүлөрчү. Мен өзүм Токтогулдан болом, бирок Таласта төрөлүп, Таласта окуп калгам да. Анан бул жака мен кичине 1-классыман бияка келип, биякта окуп калгам, Бишкекте.
Анан кийин биздики баары мындай анча деле салттарга көңүл бура бербейбиз да. Биздин үй бүлөдө андай салттарды деле катуу кармабачык. Бул жакка барганда ошондой эмелерден кичине кыйналдым. Мындай бат эле көңүп кеттим. Эртең менен эрте деле турчумун, мурун деле жумушка, бирок бул жактан андан да эрте туруп аттым да. Канчада? Саат 6:30 туруп аттым. Тойдон эртеси мен ушул тойго келип бизди колдоп жүргөн досторубузга аябай ыраазы болдум. Тойдун даярдыгы алдында Бишкекте болуп, ары бери чуркагандар болду. Бул жактан бир гана менин тараптан акча салмай болду. Андан ал эми уюштуруучу тарабын ресторанды, кечки сынбап турган ресторанды атам уюштурду, бүт барын. Атам жалгыз өзү кылып жүрдү. Ал эми гулянкасын, регистрацияны сүйлөшкөнүн, кафени сүйлөшкөнүн, картештеги машинелерди деги эле бүт барын от начала до конца менин классташтарым уюштурушту. Өзгөчө белгилеп кете турган эки классташым бар, бул Ахмедали менен Бекзат. Алар аябай красавчики. Биздин той учурунда эң толкунданткан бир момент, мени толкунданткан учур бул бир туугандарга сөз бергенде болду. Бир туугандар кылып чыгышты. Эки тараптын бир туугандары. Мен үй бүлөдө эң улуусу болсом, келинчегим наристе эң күчүсү. Ошон үчүн туугандар дагы наоборот болду. Келинчегим тарабында чыккан туугандар баары улуу байке, улуу эжекелер болсо, менин инилерим кичине балдар турушту. Аябай толкундандым, аябай сүйүндүм, аябай гордиться эттим инилериме. Туруп өзүнүн ага байкесинин тоюнда сүйлөгөндөрүнөн нервничтеткен дагы моменттер болду. Ошол учурларда баары жакшы болот, кыжаалат болбо деген апама ыраазычылыгымды билдирем. Биринчи орунда апам бар болсун. Жана албетте эле бүт барын башына аягына чейин өзүнүн мойнуна алып уюштурган атама ыраазычылыгымды билдирем. Жана мен кичинекей 7 айлардан баштап биринчи класска чейин тарбиялап, багып, апестеп өстүргөн мен Курман аттуу чоң апам бар. Чоң апам дагы ар дайым биз менен болуп, буйруса оорубаңыз апа, биздин балдарыбызды көрүп чебирелүү да болуңуз. Мен дагы ошондой эле өзүмдүн апама ыраазычылыгымды билдирем. Өзүнүн советтерин айтып, аябай жакшы даярдаган бул апам болду. Бир туугандарым, анан Санжар экөөбүздүн досторубуз, тамошодогу балдарга, себеби алар да биздин жакын досторубуз, биздин күбөлөрүбүз биринчи сүйлөшүп баштагандан баштап азыркы убакытка чейин дагы биздин күбөбүз болуп жүрүшсүн. Баарына рахмат. Кеп акырында эки жашка бакыт тилеп, кайгыланбай каткырып, кол кармашып жүрө бергиле демекчибиз.